Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы шифрлөө жана электрондук санариптик колтамга. Сабактын максаты балдар, биринчи бул электрондук документ жана анын мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчи шифрлөө жана анын түрлөрү жөнүндөгү маалыматтарды аласыңар. Жана ушул сабакта силерде электрондук санариптик колтамга түшүнүгү калыптанат. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурдагы сабакта өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Биз мурдагы сабакта маалыматтык сабаттуулук деген тема өткөнбүз, балдар. Демек, бул жерде ошол теманын ичинен 3 суроо түзүлдү. Биринчи бул маалыматтык сабаттуулук деген эмне жана анын бизге сунган мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Балдар, маалыматтык сабаттуулук деген эмне эле? Бул ошол өзүнө керектүү маалыматтын муктаждыгын өзү аныктап, аны издеп, тандап, баалап жана аны натыйжалуу пайдалана билүү жөндөмү бул маалыматтык сабаттуулук болуп эсептелинет. Жана анын бизге сунган мүмкүнчүлүктөрү биринчиден ошол маалыматка болгон муктаждыгын аныктоо мүмкүнчүлүгү, экинчи ошол маалыматты издөө булактарын табуу мүмкүнчүлүгүн сунат жана аны ошол маалыматты кабыл алып, тандап, сапатын баалап жана талдоо мүмкүнчүлүгүн сунат. Ошондой эле сактоо, иреттөө жана аны натыйжалуу жана этика менен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн сунат. Экинчи балдар, фейк деген эмне? Фейк деген бул эмне балдар? Жасалма, жалган деген маанини түшүндүрөт. Бул ошол колдонуучулардын көңүлүн бурдуруу үчүн ар түрдүү ыкмалар менен берилген жалган маалыматтар болуп эсептелинет. Алар ар түрдүү ыкмалар менен берилиши мүмкүн. Текст түрүндө, сүрөт түрүндө, же болбосо видео түрүндө да берилиши мүмкүн. Бул балдар фейк маалыматтардан алыс болушубуз зарыл. Ал үчүн атайын расмий, официалдуу баракчалардан же болбосо сайттардан маалыматтарды алуубуз зарыл. Үчүнчү, спамдын өзгөчөлүгү. Спам деген эмне эле балдар? Спам деген бул электрондук почталар аркылуу жөнөтүлгөн жарнамалык жөнөтмөлөр болуп эсептелинет. Спам бул кандайдыр бир компаниянын же болбосо кандайдыр бир сайттын эмнеси жарнамалык жөнөтмөлөрү. Эми спамдардан сактануу үчүн бул ишенбеген же болбосо каалаган эле бир сайттарга регистрация блок бербешибиз керек. Бул спамдарды биздин электрондук адрестерибизди ошондой биз мурда регистрация болгон сайттардан алып жана ошонун негизинде бизге жөнөтүшөт. Спамдардан дагы сактанышыбыз зарыл. Эми балдар, бул ошол теманын ичинен 3 гана суроо. Балдар, мындан башка маалыматтарды дагы өзүңөр бир кайталап алгыла. Анда балдар, бүгүнкү сабактын планы: биринчи бул электрондук документ жана анын артыкчылыктары жөнүндө кеп кылабыз. Экинчи, аутентификация деген эмне? Үчүнчү, электрондук санариптик колтамга жөнүндө. Төртүнчү, шифрлөө жана анын түрлөрү. Бешинчи, сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түйүндүк түшүнүктөрдүн тизмеси бул жерде. Эми бул түйүндүк түшүнүктөрдүн чечмелөөсүн сабактын жүрүшүндө айтып өтөбүз. Анда балдар, биринчи план бул электрондук документ деген эмне жана анын артыкчылыктары. Эми балдар, биз санариптик кылымда жашап атабыз. Биздин азыр кылымыбыз санариптик кылым. Демек, бул санариптик кылымда электрондук документтер менен иштөө өзгөчө мааниге ээ. Ал эми электрондук документ деген эмне балдар? Электрондук документ бул электрондук алып жүрүүчүдө сакталган документ. Электрондук алып жүрүүчүлөр эмнелер болушу мүмкүн? Алар компьютерибиз, бир мисал смартфонубуз, ошол эле учурда мисалы флеш карталар, дисктер. Бул документтер электрондук документтер болуп эсептелинет. Ушул алып жүрүүчүлөрдө сакталган. Эми каалагандай юридикалык маанидеги келишимдер же маалым каттар сыяктуу эле, кагаз документтер сыяктуу эле электрондук документтерге да эмне кылат? Кол койсо болот. Кадимкидей кол, печать коюлат. Ал үчүн электрондук санариптик колтамга колдонулат. Азыр төмөндө биз электрондук санариптик колтамга токтолобуз. Демек, биз
кандайдыр бир маалым кат алганыңарда силерге эмне кылат, кол коюп печать кое берет. Ошол сыяктуу эле электрондук документ дагы ушуну талап кылат. Эми электрондук документтер кагазга караганда бир топ артыкчылыктарга ээ негизинен. Алар кайсылар экен? Биринчи бул электрондук документтерди иштетүү жана жеткирүү убактысын тездеген. Каалагандай документке аралыктан эле кол коюп, аны электрондук почта менен жөнөтүү. Демек, мында балдар жеткирүү убактысын тездеген, мисалы Кыргызстанда туруп алыскы бир мамлекетке, Америка дейли, Германия дейли, секундалар ичинде электрондук документти жөнөтө алабыз. Бул электрондук почта аркылуу ишке ашат. Экинчи бул чыгашалардын азайышы. Документти кагазга чыгаруунун, почта менен жөнөтүүгө төлөөнүн жана башка кереги жок дейт. Демек, чыгашалардын азайышы бул документти кагазга чыгарганда кагазда эле кандайдыр бир тыйын турат. Демек, мында чыгаш азайат. Жана почта менен жөнөтүү. Почта менен эгер ошол документти жөнөтсөк, ал почта акысын эмне кылышыбыз керек, төлөшүбүз керек. Демек, мында дагы чыгаша аз болот. Эми мурда кандайдыр бир укуктарды же акчаны берүүдү, мисалы үйдү сатып алуу же болбосо үйдү сатуу жана мамлекеттик мекемеден маалым кат алуу үчүн эмне кылыш керек эле? Ошол адамдын сөзсүз ошол жерге барышы шарт болчу. Андан тышкары бизге калем сап менен толкун токой эмнелерди кагаздарга кол коюп чыгышыбыз керек болчу. Эми операторлор адамдын аты жөнүн тактоо үчүн паспортунун же туулгандыгын тууралуу куөлүгүнүн түп нускасын көрсөтүүнү талап кылышчу. Эми ошол жогоруда айтылган ар бир адам өзү болушу керек болгон иш аракеттерди азыр санариптик же болбосо электрондук документ аркылуу барбай туруп чечүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми санариптик кылымда көптөгөн учурда ушул сыяктуу аракеттерди бул интернет аркылуу эле аралыктан жүргүзүүгө болот. Негизги шарт бул жерде эмне? Оператор сизден келген маалыматты аутентификациялап, же болбосо текшерүүдөн өткөрүп туруусу керек. Эми аутентификация деген эмне? Балдар, бул экинчи план. Демек, аутентификацияга аныктама беребиз. Бул бир нерсенин, же болбосо ошол кандайдыр бир электрондук документтин эмне чындык экенин текшерүү процесси. Аутентификациянын мисал катары маалыматтар базасынын серверинде сакталган пароль менен колдонуучу киргизген парольду салыштыруу болуп саналат. Түшүндүкпү балдар? Эми мисалы бул үчүн ар кандай технологияларды колдонушат. Мисалы банкоматтан акча алуу үчүн сен 4 орундуу эмне кылышың керек? Санды киргизүүң керек. Демек, ал сиздин картаңыз болсо, анда ал эмне кылат? Кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгерде ошол сиз киргизген пароль менен маалыматтар базасын серверинде сакталган парольду экөө дал келсе, эмне кылат? Кирүүгө мүмкүндүк берет. Андан сырткары, мисалы электрондук почтага кирүүдө дагы эмне кылабыз? Пароль теребиз, анда дагы эмне кылат? Ошол серверде сакталган пароль менен сиздердин паролуңарды эмне кылат? Дал келтирип, эгер дал келсе, кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары балдар, биз күнүмдүк турмушубузда, мисалы смартфонубузда да киргениңерде эмне кыласыңар? Кандайдыр бир пароль менен киресиңер, графикалык же болбосо сандык паролдор менен киресиңер. Эми ошондо дагы эмне кылат? Ошол смартфон сага тиешелүү, ошол пароль же болбосо сага тиешелүү экендигин текшерүү үчүн ал эмне кылат? Дал келтирет. Эгер дал келсе, анда смартфон ачат, же болбосо дал келбесе ачпайт дегендей. Түшүндүкпү балдар? Демек, аутентификация бул бир нерсенин чындык экенин текшерүү процесси болуп эсептелинет. Анда түшүнгөн болсок, балдар, 3-чү планга өтөбүз. Демек, электрондук санариптик колтамга. Эми мамлекет катышкан электрондук документтерге, мисалы келишимге, арызга кол коюу үчүн электрондук санариптик колтамганын болушу шарт. Мамлекет катышып аткан, демек, электрондук документтерге сөзсүз эмне болуш керек? Электрондук санариптик колтамга болушу керек.
Эми кыскача эмне кеткенбиз? SKT. SKT деген бул демек, бул калем сап менен коюлуучу колтамга сыяктуу эле уникалдуу колтамга болгону электрондук файлдар үчүн гана колдонулат. Демек биздин кадимки эле колтамгабыздай, бирок ал электрондук файлдар үчүн эмне кылат экен? Колдонулган уникалдуу колтам болуп эсептелинет. Эми SKT берилген электрондук документке ким кол койгонун жана документ кол коюлгандан кийин өзгөргөнүн же өзгөрбөгөнүн аныктоого мүмкүндүк берет. Башка сөз менен айтканда, SKT бул эмне кылат экен? Бул документти шифрлөө механизми болуп саналат. Демек, шифрлөө деген бул эмнеке? Бул SKTнын шифрлөө механизми. Демек, SKT деген бул өзүнчө бир шифрлөө болуп эсептелинет экен, Эми 4-нчү планга келелик. Бул шифрлөө. Шифрлөө деген демек бул эки түрү бар экен. Биринчи бул симметриялык, экинчи асимметриялык. Эми симметриялык шифрлөөнү карайбыз. Бул бир гана ачкыч болуп колдонулат мында. Башкача айтканда, бир эле ачкыч менен документ шифрленет, жана бир эле ачкыч менен эмне болот? Шифри чечмеленет. Карагыла, бул жерде өзүнчө бир схемасы бар эле. Мисалы, документтин түп нускасы бул жөнөтүүчү. Бул кандайдыр бир канал аркылуу эмне кылды? Электрондук канал аркылуу жөнөттү. Мисалы, бул жерде шифрлөө жүргүзүлдү. Демек, шифрленген документ болду бул. Шифрленген документ келип, бул жерде эмне болду кайра? Шифрден жандыруу болду. Ушул учурда бул жерде колдонулган ачкыч менен бул жерде колдонулган ачкыч бир эле ачкыч. Бул симметриялык ачкыч болуп эсептелинет. Андан сырткары эмне болду? Документтин түп нускасы болду. Эми балдар, биз буга чейин түшүнүк алганбыз. Компьютерде каалаган маалыматты киргизгенде эмне болот? Компьютер аны өзүнүн тилине которуп алат, экилик код көтөт. Мында кодирование же болбосо коддоо процесси жүрөт. Ушул сыяктуу эле бул жерде демек кандай коддоо процесс жүргөн болсо, анда шифрден жандырууда дагы ошол эле ачкыч колдонулуп, эмне болот? Шифрден жандыруу жүргүзүлөт жана кабыл алуучу бул документтин түп нускасын бул жерден ала алат. Түшүндүкпү? Симметриялыкты демек бир гана ачкыч колдонулат экен. Эми асимметриялык шифрлөөдө мында эки ачкыч колдонулат. Бир ачкыч менен документ шифрленет, экинчи ачкыч менен ошол документтин шифри чечмеленет. Биринчи бул документтин түп нускасы, бул жөнөтүүчү. Мында шифрлөө жүргүзүлдү. Бул эми шифрленген документке айланды. Ал эми ошонун шифрин жандырууда бул өзүнчө бир ачкыч колдонулат. Андан кийин бул эмне? Документтин түп нускасы кабыл алуучуга жеткирилет. Түшүнүктүү болду? Асимметриялык шифрлөө. Демек, мында эки ачкыч колдонулат экен. Бири шифрлөө үчүн, экинчи шифрин жандыруу үчүн. Асимметриялык шифрлөөдө эгерде бирөө сизге шифрленген билдирүүнү жөнөткүсү келсе, ал сиздин ачык ачкычыңызды. Сиз аны бардык каалоочуларга бересиз. Алып, билдирүүнү шифрлеп, анан сизге эмне кылат? Жөнөтүшү керек. Ал эми сиз болсо, ал билдирүүнү алгандан кийин өзүңүздүн жабык ачкычыңызды колдонуп, ал сизге эле белгилүү болот. Шифрленген билдирүүнү чечмелеп аласыз. Түшүнүктүү болду? Асимметриялык шифрлөө. Эми бул колтомганы текшерүү үчүн кайрадан эсептөө жана текшерүүчү тараптагы ачкыч менен салыштыруу болуп эсептелинет. Бул дагы бир аутентификация десек болот. Текшерүүдө колтомго же туура эмес деген билдирүү чыгарылат. Эгерде колтомго туура эмес деп чыкса, анда туура эмес ачкыч колдонулду же болбосо документ өзгөрүүгө дуушар болду дегенди түшүндүрөт. Эми өзүнүн корголушунун негизинде асимметриялык шифрлөө эң кеңири таралган. Аны HTTPS протоколун колдонгон сайттар, мессенджерлер, Wi-Fi роутерлер, банк системалар жана башкалар колдонуп кетишет. Мисалы каралсаңар, WhatsApp'та силердин билдирүүлөр өтмө шифрлер менен корголгон деп жазылып турат. Байкадыңар беле балдар? Эми
электрондук колтамгада асимметриялык криптографияга негизделген. Андан тышкары асимметриялык криптографиянын негизинде блокчейн алгоритми түзүлгөн. Өз кезегинде бардык криптовалюталар, анын ичинде биткоин да анын негизинде түзүлгөн. Эми балдар, бул блокчейн деген эмне? Блокчейн деген бул маалыматты камтыган жана эреже менен түзүлгөн блоктордун үзгүлтүксүз удаалаш чынжыры болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда чынжыр блокторунун нускалары бири-бирине көз карандысыз көптөгөн ар башка компьютерлерде сакталат. Башка сөз менен айтканда, блокчейн бул берилиштер сакталган жай, жалпы процессор менен байланышпаган бөлүштүрүлгөн маалыматтар базасы. Чынжырдагы бардык колдонуучулар базадагы маалымат менен башкалар эмне кылып жаткандыгын көрө алышат. Бирок алар өздөрүнө тиешелүү гана маалымат блокторун өзгөртө алышат. Түшүндүкпү балдар? Бул болсо бардык процесстерди тунук кылат, андыктан бул базада кандайдыр бир документтерди өзгөртүү мүмкүн эмес. Демек, блокчейн деген бул берилиште сакталган жай, жалпы процесстер менен байланышпаган бөлүштүрүлгөн маалыматтар базасы болуп эсептелет экен. Эми блокчейн технологиясынын артынан эч бир дүйнөлүк банкка же кайсы бир өлкөнүн экономикасына көз каранды болбогон биткоин жаңы криптовалютасы пайда болгон. Анын өзүнүн баасы, же болбосо курсу бар. Аны интернетте сатып алса жана сатса болот. Биткоиндин эң негизги өзгөчөлүгү бул анын анонимдүүлүгү. Криптовалютаны курсу боюнча акчага которуп алуу мүмкүн. Түшүндүкпү балдар? Бул биткоин ошол блокчейн технологиясынын артынан эмне болгон, пайда болгон. Бул эч бир өлкөнүн экономикасына көз каранды болбогон, же болбосо эч бир банкка көз каранды болбогон криптовалюта болуп эсептелет. Эми балдар, бушукту, демек биз бул сабакта шифрлөө жөнүндө түшүнүк алдык. Шифрлөөнүн эки түрү бар экендигин аныктап алдык. Бул симметриялык, асимметриялык экөөнүн бири-биринин айырмасы. Симметриялык бул бир гана ачкыч колдонулат экен, асимметриялык болсо эки ачкыч колдонуларын билдик. Жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө маалымат алдык. Бул электрондук санариптик колтамга бизге ошол электрондук документтерге кол коюп жана печать коюп, ушундай бир мүмкүнчүлүгүн түзүп берет бизге. Андан сырткары аутентификацияны үйрөндүк. Аутентификация деген бул бир нерсенин чындык экенин текшерүү процесси болуп эсептелет. Жана электрондук документ түшүнүгүн ала алдык. Электрондук документ бул электрондук алып жүрүүчүлөрдө сакталган документ болуп эсептелет экен. Анда балдар, сабак жалпы түшүнүктүү болгон болсо, анда бул жерде суроолор бар. Симметриялык жана асимметриялык шифрлөөлөрдүн негизги артыкчылыктарын ата бергиле. Жогоруда айтып өттүк. Экинчи, өзүңөрдүн жашооңордо мисал келтиргиле. Симметриялык жана асимметриялык аутентификациялоо кайсыл жерлерде колдонулат? Силер кайсыл жерлерде байкадыңар эле? Эми балдар, мындан сырткары тапшырма силерге бул сабактын негизги жерлерин конспекттелеп, керектүү жерлерин жаттап, эске тутуп, сабакты өзүңөргө сиңиргенге аракет кылгыла. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча